Талашып тартышкан кемпир-абад маселеси чечилди. Ал чечим канчалык туура болду же туура болгон жокпу, аны тарых таразалап алар. Ананда аталган маселени колдогон эл өкүлдөрү жана демилге көтөргөндөр баатыр, каршы добуш бергендер эл душманы деп да жиберишти. Буга да мезгил өз баасын берет. Бирок бул көрүнүш коомдо бири-биринин позициясын, принцибин, көз карашын сыйлоо маданиятынын жоктугун туюндурду. Депутаттар басмырлоо алдында эмес, ички туюм, аң сезими менен добуш берди деп ишенели. Коомчулуктагы, бийлик башындагылардагы эл өкүлдөрүнүн позициясын сыйлай билиш керек. Бири-бирин жектебей. Анткени кайсы тарап болбосун, позициясы кандай болбосун, мекенибиз бүтүн болсун. Жерибиз кемибесин деген патриоттук аруу тилеги бар. Бирок кечээки жыйында басым өткүр сүйлөө, бири-биринин оозун жабуу, сөгүү, ал тургай жакалашууга чейин алып келген көрүнүш коомчулукту чийки май жегендей абалга алып келди. Мындан улам кемпир-абад боюнча туура кадам жасалдыбы же жокпу деген ойлор дагы келбей койгон жок. Эмнеси болсо дагы келечекке кедергиси тийбеген, бизге пайда гана алып келе турган чечим болсун. Бирок бийлик башындагы адамсыңбы, эл өкүлүсүңбү, катардагы жарансыңбы, оор басырыктуу болуу, маданияттуу сүйлөө этикасын өздөштүрүү керек экени көрүндү. Маданияттуулук, этика темасын улай. Интернет айдыңында топ балдардын мушташы чыкты. Андан бири-бирин аяосуз тепкилеп жатканын көрүүгө болот. Көрсө окуя таласта катталган экен. Алгач эки бала соода борборунун ичинде жакалашып мушташкан. Андан мокумок анбай калган жигиттер сырттан тепкилешкен, таш менен урушкан. Арасында арачалап кыздар жүрөт. Анда жыгылып кулап калган баланы кызуу кандуулук менен башка тепкени даана байкалды. Көрсө жигиттер мас абалында экен. Бирок аларга спирт ичимдиги жакшыга алып келбейт. Же ичкендин маданиятын билиш керек деп акыл айтуу дагы ыңгайсыз. Анткени чоң эле жигиттер экен. Булар элине арка бел боло турган, артында өсүп келе жаткан муунга үлгүлүү жүрүш турушу менен үлгү көрсөтө турган куракта. Мастыкка алдырып, мушташта бири-бирин майып кылып алабыз, же өлтүрүп алабыз деген ой келген жокпу? Мындай ырайымсыздыкты алар кайдан үйрөнгөн? Бул ойлонто турган маселе, анткени алар келечек ээлери. Мындай кызуу кандуулар биздин эртеңкибизби? Мектепте окуп жаткандар ошол жигиттерден үлгү алабы? Валюта рыногунда доллар жокко эсе болууда. Азыр акча алмаштыруу жайларында, банктарда АКШнын акча бирдиги жокко эсе. Негизи талап боюнча валюта рыногунда абалды турукташтыруу үчүн Улуттук банк интервенция кылып турат. Мекеменин маалыматы боюнча 2 күн мурда 55,2 миллион АКШ доллары интервенцияланган. Учурда анын наркы 85 сом 50 тыйын. Бирок рынокто доллар жок болуп жаткандыктан 87 сомдон сатып жатышканын ишкерлер айтууда. Улуттук банк мыйзам бузган акча алмаштыруу жайлары менен банктарга чара көрүлөрүн эскертти. Кызыл кулактык кылып, капчыкты кампайтам деген акча алмаштыруу жайлар мындай учурда лицензиясынан дагы ажырашы мүмкүн. Доллардын таңкыстыгы сырттан келген товарлардын кымбатташына алып келет. Анткени импорт менен алектенген ишкерлер башка мамлекеттен товарды АКШнын акча бирдиги менен эсептешет. Макул, азыр сырттан келип жаткан товарлар таңкыстыкка байланыштуу кымбат болушу мүмкүн. Бирок эбин тапкан эселеп жейт болгондор мындай кырдаалдан пайдаланып кетишет. Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташылып келе баштады. Биринчи партия менен 64 вагон кара алтын алынып келинди. Дагы 65 вагон ташылып келе жатканы кабарланды. Буга чейин кара жыра кени менен көмүр боюнча келишим түзүлгөнү айтылган. Келишим боюнча 1 тоннасы 53,45 АКШ долларына бааланган. Жалпысынан 400 000 тонна алынат. ТЭЦке былтырдагы кара жыранын отуну жагылган. Анда 643 000 тонна көмүр алынган. Бишкек жылуулук электр борборунда бүгүн 172 000 тоннадан ашык көмүр бар. Күнүмдүк керектөө суткасына 7,2 000 тоннаны түзөт. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал туруктуу. 2020-жылы киргизилген өзгөчө кырдаал режими жакында эле алынды. Муну көпчүлүк ковидти жеңдик деп кабыл алды. Бирок азырынча коронавирус арабыздан кете элек. Аны жеңүү үчүн жамааттык иммунитетке жетишибиз керек. Бирок өлкөдө вакцина алуу көрсөткүчү төмөн. Мындан улам илдетти жеңүү тууралуу айтуу азырынча эртелик кылат.